Бүгүнкү чыгарылышта АКШны таштап кеткен мигранттар көбөйдү. Жеңишбек Жумакадыр менен Айдана Топчубаева Чикагода жыйын өткөрөт. Трамп Кытайга баратат, соода согушу аяктайбы? Израиль АКШдан аскердик жардамды азайткысы келет. Чикаго айымдарынын энелер күнү эсте калаарлык өттү. Саламатсыздарбы? Бүгүн 12 май 26 жыл Чикаго шаарынан Америка жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы бизге катталып, колдоп туруңуз, эң маанилүү жана талкуу жараткан маалыматтар алдыда. Трамп президенттикке келгенден бери баш калка суроодон баш тартып, өз ыктыяры менен өлкөдөн чыгып кетип жаткан мигранттардын саны кескин өскөн. 25 жылдын январынан 26 жылдын мартына чейин иммиграциялык судьялар 80 миңден ашык өлкөдөн ыктыярдуу чыга турган адамдарга чечим чыгарып берген. Бул Байдендин акыркы 15 айындагы 11.400 адамга караганда 7 эсе көп. Washington Post гезитинин маалыматтарына ылайык, Байдендин учурунда айына орто эсеп менен 750 жарлык чыга турган болсо, быйыл мартта эле 9 миңден ашуун адам ушундай уруксат алган. Штаттарды алсак, былтыркы сентябрдан февралга чейинки 6 айда Техастан 12.400 мигрант, Луизианадан 5.400, Флорида, Джорджия, Калифорниянын ар биринен 3 миңден ашык, Нью-Йорктон 1,5 миң адам өз ыктыяры менен АКШдан чыгып кетишкен. Алардын 70% арыз берген учурда ICE-тын камагында жаткан. Өлкөдөн ыктыярдуу чыгып кетүү деген эмне? Бул федералдык мыйзамда депортацияга учурашы мүмкүн болгондор үчүн каралган өзгөчө мүмкүнчүлүк. Мындай учурда чет элдик жаран келечекте Кошмо Штаттарга мыйзамдуу жол менен кайра кире алат. Бирок мигрант белгиленген мөөнөттө өлкөнү таштап чыгып кетиши керек. Адвокаттардын айтымында мигранттар сотко чейин белгисиз узак убакыт камакта калуудан корккондуктан ушундай чечим кабыл алып жатышат. Анын үстүнө саясий баш калка алуу да АКШда барган сайын кыйындап баратат. Мигранттар жаңы мамлекетке келгенде бир катар психологиялык кыйынчылыктарга туш болушат. Алар адатта жок дегенде бир жолу көп нерсеге жетким келет, бирок эмнеден башташты билбейм дешет, же болбосо билем, бирок эмнегедир жасабай келатам деген сезимде болушат. 17 май күнү Чикаго шаарындагы кыргыз комьюнити борборунда белгилүү төкмө акын Жеңишбек Жумакадыр менен дипломдуу психолог, коуч Айдана Топчубаеванын «Мен тандаган жашоо» деген аталыштагы иш чарасы өтмөкчү. Кечеде жан дүйнөңүздү Жеңишбектин ырлары менен байытып, ага кошумча каалаган жашооңузду курууга эмне тоскоол болуп жатканын аңдап түшүнүп, илимий практикалык көнүгүүлөрдү жасап кетсеңиз болот. Кечени уюштуруп жаткандардын бири психолог Айдана Топчубаева биздин каналга буларды билдирди. 17 май күнү бардык мекендештерибизди Кыргыз комьюнити борборунда күтөбүз. 2 PM-де жаш чектөө жок, барыңыздар келиңиздер. Дагы кошумча маалыматтар үчүн төмөндө экрандагы номерге байланышсаңыздар болот. Көрүшкөнчө. Уюштуруучулардын айтымында жан дүйнө менен илим кездешкенде адамда чыныгы өзгөрүү башталат. Чет жерде оңой эмес жашоону баштан кечирип жаткандарга бул иш-чара практикалык жардам берет деп ишенебиз. Тема олай ICE-тын текшерүүсүнөн жолдон жана оор жумуштан чарчаган кыргызстандык тракисттер жакында Чикагода чогулуп пикир алмашып, чер жазышты. Анын алкагында спорттук оюндар, белгур күрөшү, алыш, кол күрөш сыяктуу улуттук таймаштарда күч сынашты. Чогулгандар улуттук ашкананын даамын татып, азыркы таптагы миграциялык саясат, мигранттардын укуктары, жүк ташуу тармагындагы жаңылыктар жана мамлекеттик органдардын макамды, ошондой эле трактын абалын текшерүү жаатындагы жаңылыктарды бири-бири менен алмашты. АКШдагы күндөрүн дээрлик трак айдоо менен жолдо, кабинада өткөрүп жаткан кыргыз жигиттери үчүн бул күн жаңы дем, жаңы мотивация алган кубанычтуу убакыт болуп калды дешет ага катышкандар.
Чогулгандар келечекте да мындай иш-чараларды байма-бай өткөрүп турууну макулдашты. АКШ президенти Дональд Трамп Кытайга баратат. Ал 13-15 май күндөрү Кытайда мамлекеттик сапар менен болот. Сапарды Кытайдын тышкы иштер министрлиги расмий тастыктап, Трамп Пекинге Кытай лидери Си Цзиньпиндин чакыруусу менен баратканын кошумчалады. Ак үйдүн расмий өкүлү Кэролайн Левиттин айтымында Трамп менен Кытай лидеринин сүйлөшүүлөрү 14-15 майда өтмөкчү. Бул сапар акыркы жылдардагы АКШ-Кытай мамилесиндеги эң маанилүү жолугушуулардын бири болуп калышы мүмкүн. Себеби Трамп президенттикке келгенден бери эки мамлекет ортосунда соода согушу башталды. Айрым товарларга чектөөлөр жана салыктар киргизилди. Трамп Израиль менен Иранга согуш ачты, Венесуэланын президенти уурдалды, Орус-Украин согушу токтогон жок, Тайвань маселеси да курчуп турган чак. Кытай Трамптын кескин кадамдарына жооп кылып, AI баштаган жаңы технологияларга керектүү сейрек металлдарды АКШга сатууну чектеди. Эки мамлекет доллар, юань жана өндүрүш жаатында атаандаштыкты курчутту. Алгач Трамптын Кытай сапары мартка пландалган болчу, бирок Ирандагы согушка байланыштуу ал кийинкиге калган. Трампты Tesla, Meta баштаган ири америкалык компаниялардын жетекчилери коштоп баратат. Бул саммит курчуган экономикалык мамилени жөнгө салууда маанилүү кадам болуп калышы мүмкүн. Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху АКШнын финансылык жардамынан акырындык менен баш тартып, аны нөлгө чейин азайткысы келерин билдирди. Сөз Кошмо Штаттардын жылдык аскердик колдоосу жөнүндө болуп жатат. Азыр Израиль Кошмо Штаттарынан жылына $4 миллиард жакын аскердик колдоо алат. 60 Minutes программасына берген маегинде ал бул идеяны Дональд Трамп менен буга чейин талкуулаганын билдирди. Анын пикири боюнча, Израиль АКШтын жардамынан дароо баш тартпайт, ага болжол менен 10 жылдай убакыт керек. Нетаньяху ошондой эле Иран менен согуш али бүтө элек деген айтты. Анткени Иранда байытылган уранды байытуучу объектилер, ракеталар жана Тегеран колдоп жаткан аскерий топтор бар. Мындан тышкары ал АКШда Израилди колдогон америкалыктардын азайып жатканына нааразычылыгын билдирди. Ал муну социалдык тармактарда каршылаштар майнаптуу иш алып барып жатканы менен байланыштырды. АКШда Израилдин лоббиси күчтүү, ошону менен бирге Израилдин атомдук бомбасы да бар. Кече Иллинойс штатынын Чикаго шаарындагы Ламираж эс алуу жайында Энелер күнү Чикаго айымдары уюмунун уюштуруусу менен жогорку деңгээлде өттү. Ага 20 жаштан 85 жашка чейинки энелер катышты. Кечени орто кылымдардагы стилде кийинген айымдар өзгөчө көрккө бөлөдү. Кечеде баалуу буюмдар ойнотулуп, ыр, оюн-зоок программасы келген коноктордун көңүлүн көтөрдү. Кече өзүнүн оригиналдуулугу менен, мыкты фото, видеолору менен эсте калмак болду. Бул иш-чараны уюштурууга Кыргыз комьюнити борбору колдоосун көрсөттү. Америка жаңылыктарынын соңуна келгенде, биздин жаңы ачылган каналыбызды колдоп турсаңыз демекчимин. Сиз канчалык көп лайк басып, комментарий жазсаңыз, YouTube каналды ошончо алдыга чыгарат. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.